Египет өлкөсүндө эки керемет бар. Алардын бири пирамидалар болсо, экинчиси Мухаммед Салах. Пирамидалар бир нече кылым бою дүйнө жүзүн өзүнө көңүл бурдуруп келсе, Мухаммед Салах акыркы жылдары гана футбол жылдызына айланды. Алдыда Салах тууралуу кызыктуу 5 фактыны сиздерге айтып беребиз. Айылда өткөн балалык. Салах Египеттин Александрия шаарына жакын Нагрик айылында туулуп өскөн. 14 жашка чейин ал короодо гана топ тээп ойночу. 14 жашында мектептеги мелдештен кийин ага жергиликтүү Эрап Контракторс футбол клубунун көзү түшүп, оюнчу менен алгачкы келишимди түзөт. Салах машыгууга жетишүү үчүн 4 сааттык жолду басып отурган. Үйдөн эртең менен саат 9-да чыгып, кайра кечки 10-дордо гана келчүмүн. Бул убакыт менин сабагыма жана машыгуума кетчү, деп эскерет Салах. Ал эми 19 жашында Салах Европанын футбол талааларын багындырганы аттанат. Салахка ишенбеген Жозе Мауриньо. 2014 жылы Англиялык Челси клубу футболчуну 16 миллион еврого сатып алат. Ал кезде аталган клубту Жозе Мауриньо машыктырып турган. Ошол сезондо Салах Челси үчүн болгону 13 жолу талаага чыгып, 2 эле гол киргизет. Албетте мындай көрсөткүч Мауринього жаккан эмес. Ал дароо Салахты курамдан чыгарып, италиялык Фиорентинага ижарага өткөрүп жиберген. Египеттин баатыры. Мухаммед Салах 2017 жылдын 8 октябрында Египеттин баатырына айланды. Ал күнү Египет курама командасы Салахтын киргизген голунун жардамы менен 28 жылдан соң дүйнө чемпионатына жолдомо алышкан. Кайрымдуулугу башкаларга үлгү. Канчалык атагы алыска чыкпасын, ал жөнөкөй болууга аракет кылып келет. Өзүн жөнөкөй мусулман катары сыпаттайт. 2017 жылы Египеттин акча бирдиги колдоого муктаж болуп турган кезде Салах 200 миңден ашык фунт стерлингти өлкөсүнө которгон. Ошондой эле ал оорукана, мектеп, айылдарга жана ардагер футболчуларга колдон келишинче жардам көрсөтүп келет. Египеттин эли аны президент кылгысы келет. 2018 жылы Египетте президенттик шайлоо болгон. Эң кызыгы, анда талапкерлерге ынанбаган шайлоочулар бюллетенге Салахтын ысымын өздөрү жазып добуш беришкен. Бул шайлоонун жыйынтыгында Салахтын добушу 1,5 миллионго жетип, расмий эмес шайлоодо 2-орунга чыккан. Бул шайлоочулардын жиндилиги эмес, Салахты канчалык эл жакшы көргөндүгүнүн далили. Урматтуу достор, эгер бул видео жакса, класс басыңыздар, биздин каналга кошулуңуздар. Кийинки көрсөтүүдө кайсыл футболчу жөнүндө маалымат алгыңыз келсе, комментарийге ой пикир калтырыңыздар.